Кара Суу районундагы номер 19 Тешебай Мусаев атындагы орто мектеби тарбиялык сабак Кожобаева Сиренгүл Сатыбалдыевна. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Биз бүгүн силер менен 17 май энелер күнүнө карата эне жүрөгү деген темада тарбиялык сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты эненин кадырын сезебиз, энелерди сыйлоого, урматтоого тарбияланабыз, эне ыйык адам экенин түшүнөбүз. Эне кут очогу, кубанычы, каккан каны, соккон жели дүйнөнүн белек кылып берсе болот жер шарынын гүлдөрүн. Сен көңүлсүң, көкөлөткөн сезимде, сен өмүрсүң, жагып турган күнүм менен кечимде. Сен ыйыксың, сен күзгүсүң, сага баары каранат. Сен улуксуң, сен энесиң, бул жашоодо сен бар үчүн канаат. Эне, ушул 3 тамгадан турган сөз жөнүндө кимдер гана ырдабады, кимдер гана жазбады. Анда эмесе балдар, ыр саптарына кезек беребиз. Билген ырларыңарды айтасыңар. Эне сага кандай мактоо жарашат. Эне сенден ким сыймыкты талашат. Эне менен теңдеше албайт эч бир жан. Бардык мактоо сага гана жарашат. Урматтагын аруу таза энеңди, улгайтпагын, угузбагын жемеңди, уйку көрбөй убайым жеп чоңойтуп, берген бакыт, күлкү, шаттык дегенди. О менин балапан жыт тентек балам, күлүп жүр оорубастан эсен аман. Энеңдин сенден артык бакыты жок, адам бул эне үмүтүн аркалаган. Биз бейишти көрбөгөнбүз эгерим, бейиш кандай элестетип келемин. Бейишти биз издеп жүрсөк кайда деп, бейиш тура таманында энелин. Энелик наамын актап балтыр бешик, баласын боорго кыскан эне кандай. Балага баласынын атасына, ал эне ырыс чачкан аткан таңдай. Үйдүн куту, жанып турган чырагы, жашоо берген өмүрлөрдүн булагы. Энекелер бар болгула дайыма, силерсиз күн өтпөгөн сүйт сыягы. Кымбаттуу окуучулар, энедеги улуу касиеттер жөнүндө сөз кылабыз. Эне жөнүндө улуу адамдардын айткандарынан. Адамдагы эң сонун нерселер күндүн нурунан жана эненин сүтүнөн жаралат. Максим Горький. Аялдар адамзаттын биринчи тарбиячылары. Гиппель. Бардык элдин энелери ыйык. Эренбург. Дүйнөдөгү эң күчтүү суу энелердин көз жашы. Джон Морле. Барынан күчтүү ыйык сүйүү эненин сүйүүсү. Ал эч нерсеге багынбайт. Теодор Драйзер. Эне сүтүн актоо өмүр бою кутулгус карыз. Николай Островский. Бейиш энелердин таман астында. Хадистен. Кымбаттуу окуучулар, биз Алайчы Сейитбеков агайыңардын Эне жүрөгү деген поэмасын окуйбуз. Эгер мектепте болгонуңузда сахналаштырат элек. Тургузуп төбө чачын уккандарды, зулумхан таң каларлык жарлык салды. Жүрөгүн ким алып келсе энесинин, берем деп бийлик, байлык толгон малды. Бийлик деп жерин саткан канча хандар, байлык деп башын жуткан канча жандар. Чыга албай тагдырдын бул жазмышынан, бир жигит
enesine urdu kanjar. Oğlunun koş kolunda ene jürek, dirildep süylöp jattı canın üröp. Kim eger aktagasa ene sütün, tozokto tübölükö ömür süröp. Түшүнүп эми жигит кайгы жеди, азгырып кеткен экен шайтан мени. Эненин ак сүтүн акташ үчүн күнөөмдү каным менен жуймун деди. Канжарды алган кезде эне жүрөк, кулунум ак сүтүмдөн кечтим деди. Бир жолу өлтүргөнүң жетет мага, суранам экинчи рет өлтүрбө мени. Мына балдар, эне жүрөгүн көрдүңөрбү? Уулу өзүнө кыянаттык жасап жатса дагы, эне эч качан баласына кыянаттык жасай албайт. Ошондуктан эненин сүйүүсүндөй сүйүү эч жерде жок. Ал эч нерсе менен ченелбейт, бардык баалуулуктардан бийик турат. 18.000 ааламды билсең дагы, эненин бир чачына арзыбайсың. Ажыга жөө көтөрүп барсаң дагы, эненин ак сүтүнөн кутулбайсың. Баланын өз энесин сыйлап өтүүсү эң чоң ыймандык касиет. Эң жакын адамыбыз апабыздын чексиз мейримине эмне кылсак урмат сый көрсөткөн болобуз. Канткенде аларды ыраазы кылабыз. Эмесе балдар, кулагыңарга күмүш сырга. Эсиңерге туткула. Эч качан ата-энеңерге кайшы айтпагыла. Сөзүн эки кылбагыла. Жеңилин жерден оорун колдон алгыла. Орой сүйлөп көңүлүн оорутпагыла. Ооруп калса бүт дитиң менен кара. Карыган кезде бапестеп бак. Бардык жакшы нерсеңди ата-энеңе арна. Майрамда биринчи белекти энеңе бер. Аяныч эмес эрдин кара башы. Аяныч эмес жанада жар жолдошу. Дүйнөдө эң аяныч эстен кеткис. Шорголоп шордуу эненин аккан жашы. Эч качан энелердин көз жашы агылбасын. Эне жүрөгү жакшы сөзгө, жылуу мамилеге муктаж. Бар болгула адамзаттын тарбиячылары деп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Тапшырма. Балдар, эне жүрөгү деген темада эссе жазасыңар. Апаларыңарга арнап ыр жазып көрөсүңөр. Энени сыйлоо парыз, ак сүтүн актоо карыз. Саламатта калгыла балдар.